Кабарыңыздар болуш керек, 29 мартта 40 жолу биз Москва шаарынан 401 жараныбызды Кыргызстанга алып келдик. Кыргызстан мүмкүн болушунча тышта жүргөн жарандарыбызды алып келүүгө аракеттерин жасап жатат. Жалпысынан 20 марттан тартып бүгүнкү күнгө чейин чартердик рейстер аркылуу сырттан 5000дей, же болбосо так айтканда 4769 биздин жараныбызды алып келдик. Бул 20 марттан тартып бүгүнкү күнгө чейин 18 күндүн ичинде. Калган мамлекеттер өздөрүнүн аба мейкиндиктерин жаап койгон, жакшы билесиздер, мына кошуна мамлекеттер, алыскы, жакынкы эл аралык каттамдардын баары толук токтоп атат. Ал мамлекеттердин биздеги жарандарын алып кетүү маселелерин коюп жатат. Биз дагы алар өзүнүн жарандарын алып кетүүсүн уюштурууга жардам берип атабыз. Ошондой эле сырттагы биздин жарандарыбызды алып келүүгө биз дагы биздин өкүлчүлүктөр, элчиликтер, консулдар тарабынан ушундай иштерди жүргүзүп жатабыз. Биз сырттагы жарандарыбыз боюнча кабарыбыз бар. Алардын кээ бир жерлердеги сандары дагы бар. Мисалы үчүн Туркияда, Дубайда, Россияда биздин жарандарыбызды бүгүнкү күндө келебиз дегендер бар. Ал боюнча ошол тиешелүү элчиликтер иштерин жүргүзүп жатышат.